Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Атчан Мырза Газимкулов. Мен ара чыгарды ушундай эфирлерди уюштуруп турам. Себеп дегенде коомчулуктан арганда арыздаттануулар түшөт. Азыр эми албетте жашоо шартыбыз бир топ мурдагы жылдарга салыштырмалуу, мисалы бир аз жылыштарыбыз бар болгону менен, бирок талаш тартыш, оттошуу, соттошуу деген маселелер дагы эле тыйыла элек, чынын айткандачы. Ар ким өзүнүн акыл эси менен, аң сезими менен, бири менен тараптар ортосунда мисалы талаш тартыш жаралып, бул талаш тартыштар ушул күнгө чейин мисалы уланган эч качан түгөнбөй төңдөнөт. Мисалы биздин Кыргызстанда, мисалы башка мамлекеттерди ала турган болсок, мисалы же алар көрсөтпөйбү, болсо дагы мисалы үчүн башкаларга айтпай жашырышабы, кыскасы мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда деген эле ушундай бир мисалы үчүн жаңылык көрбөйсүң да, бир эми бир оройраак, мисалы бир бензин чачып өрттөп бергендерин, же болбосо бир этаждан секирип кеткендерин гана көрбөсөм, бир соттошкондорун деле бир өзөктүүсүн гана көрсөтпөсө, бизге окшоп мисалы үй талаш, жер талаш, бир тууган менен ортосунда бир тууган ортосундагы чырды көрсөткөн бир дагы медиасы жок да. Мен ушуга таң калам, урматтуу көрүүчүлөр. Же сиздер көрөсүздөрбү башка мамлекеттердин телеканалдарынан? Бизде гана бар да мына ушундай. Ошолордун бири дагы бир нерсени алып чыгайын деп атам. Мисалы аны алып чыкпасак дагы болбой калды. Себеп дегенде бизге ушундай бир биздин каналга кайрылышкан Кара суунун Кыргызчек деген айылынан эми окуя мындай болгон экен да, ошол арызды да сиздерге ушу чагылдырып коеюн деп түшүнүктүү болушун, ушу менин каналыман дагы үңүлүп карап койсоңуздар болот. Баары түшүнүктүү болот. Балким ушул видеодагы ошол арызданган, ошол кыйналган тарапка пайдасы тийип калат деген үмүт менен чыгардык. Ушул Кара Суу районунун Кыргызчекте айылда жашаган жаран тууганына ишеним көрсөтүү менен, ишеним берүү менен башка бирөөлөр ошол үйүнүн документин берет да. Мисалы ошолор кредит алыш үчүн, ортодо азыр сиздер алдыдагы материалдарды жакшылап түшүнөсүздөр, ортодо бирөө машина алыш үчүн. Кыскасы, бул азыркы видеодо балдар, кыздар айтат, мисалы ата энебиздин караңгылыгынан пайдаланып, туугандарыбыз ушинтип бизди ара жолдо же ар эмес же бер эмес болуп калды. Буга бир өгөй дагы, мисалы бизге эч кандай катыштык тууганы жок деген адамдар дагы себепчи болуп калды. Ортодо биздин бир жакшынакай үйүбүздүн документи жөндөн жөн, эми албетте жөндөн жөн эмес, бир себептүү адамдардын бийлик ишүүсү аркылуу банкка күрөөгө коюлуп, акча ал болду, бул болду, кыскасы жок болду дейт да. Мааниси жок, майнапсыз бир жыйынтыктын кесепетинен азыр үйсүз калып атабыз дейт. Ошол микрофинансылык бир кредит берүүчү банктын талабы менен үйүбүз ушул банкка өтүп кеткен атат деп ыйлап келди. Эми кыш косо жакындап калган убакта адамдар мына ушундай нерседен улак болуу үчүн болгон аракетин көрүп атышат да, кыскасычы. Эми ортодо бири бөлөсүн шылтайт, бириси инисин шылтайт, бириси ушул дагы бир бөлөгөл адамды шылтайт. Ал адамдар кантип алды, кантип көндүрдү, анан бул абалга мына ушул бүгүнкү ушул арыздануучу, ушул эфирге арызданып келген адамдар кантип кабылышты, ошонун баарын алдыдагы мүнөттөрдө сиздерге көргөзүп берейин. Анан өзүңүздөр түшүнүп аласыздар. Бул арада укук коргоо органдары, анан ушул арызданган тараптын атайын укук коргоочу өкүлдөрү өздөрүнүн ойлорун дагы билдиришкен. Анан эми ошол жанагы айрым бир маек ала албаган өкүлдөрдөн атайын телефон аркылуу дагы маектерди алганбыз да. Ошого бир көңүл бурсаңыздар жакшылап. Себеп дегенде бул нерсе балким сиздерде да мына ушундай проблема бардыр. Аны дагы мындай карап билип алсаңыздар болот. Эч качан үйүңүздүн документин жада калса, чынын айтканда эң жакын болгон адамыңызга да бере көрбөңүз. Ар кандай абалдарга сизди кептеши мүмкүн. Монтип үйсүз калышыңыз мүмкүн, топпо толук. Чынын айтайын мындай. Жеткире албай атам да, мына ошон үчүн бербеңиз болгону. Үйүңүздүн документин эч кимге бербеңиз. Бир тууганыңыз сурамактуу болуп, балаңыз сураса дагы бербеңиз. Себеп дегенде ал сиздин мыйзамдуу мүлкүңүз. Аны эч ким башка нерсеге пайдаланган укугу жок. Сиздин өзүңүздүн катышуусу жок.
Сиз өзүңүз барып катышып, мисалы кредит алам десеңиз, өзүңүз алып пайдаланыңыз, бирөө үчүн эч качан кепилдик болуп турбаңыз да, мына кесепетин ушул болот. Ошон үчүн бул сураач иретинде, анан баягы башкаларга үлгү болсун, мисал болсун иретинде сиздерге ушул видеону коюп берейин. Жакшылап байкап тыңдап туруңуздар. Сөздөрүнө маани берсеңиздер түшүнөсүздөр. Оолак болуңуздар ушундай амал көйлөрдөн. Мен суралып калмышак, ушундай болуп, мошенниктерге алданып, үйдүн документтерин алдырып, үйдө үйсүз калып атам. Менин бир тууган бөлөм Нуржамал апам менен атама алдына ыйлап келет. Жезде мага жардам берип туруң, үйүңүздүн документин мага күрөөгө коюп берип туруңуз. Үйүңүздү 1-2 жылда кайра документиңизди кайтарып үйүңүздү ордуна коюп берем дейт. Ага апам менен атам караңгылык кылып алданышат анын сөзүнө. Анан Нуржамал биз тааныбаган эле Алайлык Койчуманов Мирланга ата-энемдин документин алып барып берет. Койчиев Мирланга. Ал жерде Койчиев Мирлан, Субанова Зирек, Балтабаева Нуржамал, банктын кызматкери Кундуз деген, Кундуздун фамилиясын билбейбиз. Ошол төртөө биригип бул карыган кишилерди алдашат. 3 жылдын ичинде үйүңөрдүн документин ордуна коебуз деп, ошол бойдон документти ордуна койгон жок. Анан булар да акча алганда булар өздөрү да төлөп айтат да. Мен айтканмын, азыр менде возможность жок, былтыр мен ушуларды төлөп бирөөдөн кредит алдырып, ар кимден акча алдырып төлөгөмүн. Өзү 2 миллион бир нерсе болуп кеткен бул. Анан мен бир кредит төлөгөндө бул 1 миллион 200га түшүшкөн мунучу. Өзү бул 2 миллион 200 болуп эсептелип калган да. Анан азыр 1 миллион 200 миң төлөш керек болгондо мен өткөндө чыкканда бир немесин айткам түшүндүрүп. Силер менин башка шартым болбойт да. 1-2 ай башында силер төлөп тургула, ошону бөлдүрүп туруп. Анан аялыма деле айтпаганда мен өзүм төлөйүн дегенмин да. Өздөрү алган, эжелери да алган 200 миң. Анан еще менен 1 миллион 800 миң карыз болгон. Еще олордон төлөөгө койгон. Ал 1 миллион 800 миң сом сизге ким карыз эле? Нуржамал эжеби? Ошолор карыз болгон, ошонун сиңдиси, ошолор. Нуржамал өзү 200 миң да ошол жерде колунан алган ошол жерден. Мен Тайжан келет дагы. Биздин үйдү полный черныйда экенбиз. Эч үйүбүзгө кредит бербей атат. Мына оронгон кызыма машина керек. Ушуга машина алып беришим керек болуп атат. Анан кийин мен эжем базарда иштейт. Кара турган ана жерде бир Мирлан менен Зирек деген бар. Ошолордун банкта таанышы бар экен. Сүйлөшүп көрбөйсүңөрбү десе, болду. Эжем ошол жерде стоп токтогон. Банкта таанышың барбы? Мага кредит керек эле, кыйналыш оронгон кызы менен машина алат элем деп келгенде, мынакей мынанын таанышы бар. Бар ошо банкка баргыла деп ошол Мирлан экөөдөн жол туруп анан өздөрү кредит алып жеп бүтүп, төксүн алгандан кийин бодан биз бир сом пул алган жери жок менин эжем. Бүгүнкү күндө текшерүү иштеринин жүрүшүндө ушул жарандын атынан кредит алган 3 жаран негизги фигурант экени аныкталган. Алардын экөө учурда Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жакта жүрүшөт. Бирөөсү өзү жашаган Чоңолай районунда ооруканага жаткандыгы тууралуу маалымат бар. Бул бизге 8-арызы 8-сентябрда келип түшкөн. Жергиликтүү жагдайы боюнча бул Акбура милиция бөлүмүнө 13-сентябрда өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө дело алардын тергөөчүнүн колуна тийгенине 5 күн болду. Жарандык тартипте кароо үчүн сотко жөнөтүлөт. 16 сентябрь саат 9:30-га экинчи аукционго коюлган. Учурдагы карызы биз банкка барып кайрылганда болгону 600 миң акча сом төлөйсүңөр деп милдеттеме коюшкан. Ал эми банк мыйзамдары боюнча биз кайрылган күндөн тартып 1 күндүн ичинде булар толук тастыкталган маалымат бериш керек эле. Андай маалыматты биз ала алган жокпуз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги, ачык акционердик коом МФК Салым финансын Ош өкүлчүлүгү, экинчи өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгүн ушул кредит боюнча текшерүүңүздөрдү суранабыз.